Assalamu алейкум, урматтуу катталуучулар. Нуркейжи YouTube каналынын көрүүчүлөрү, кутмандуу кушак күнүңүздөр менен туугандар. 4-сентябрь 9-ай 2022 жыл буюрса Москва акысы боюнча кечки саат 4-5 чамасы болуп калды. Урматтуу көрүүчүлөр, регистрация боюнча, документ боюнча өзүңүздөр азыр көрүп жатасыздар. Базадан чыкпай калгандар границага чыгып кирип жатат. Анан бизде ушул автоунаа Toyota Alphard автоунаасы границага каттап атат. Бул акебизди өзүңүздөр жакшы таанып калдыңыздар болуш керек. Биздин мурдагы катталуучулар билесиздер. Аке, машина жакка барып алайлы, бир сыйра комментарий берели. Адрес боюнча, анан канча күндө барып келатат, анан канча машина бар, кандай машиналар бар, сиздер менен чогуу сурап билели. Мынакей көрүп турасыздар туугандар. Toyota Alphard өтө кенен экен. Чехолдорун алмаштырып коюпсуз, а? Жаңы кылып коюпсуз, молодец. Ушинтип айдаш керек. Так, кандай барып келип атасыздар? Иштер жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Ассаламу алейкум, Нуркейжи көрөрмандары. Граница боюнча маалымат. Кудайга шүгүр жакшы барып келатабыз. Канча машина бар сиздерде? Мурдагыдай эле. Машина 15 машина бар. 15 машина бар. Өзүмдүн 2 Alphard, 1 Toyota Sienna. 3 основной биздики Toyota Alphard. Кенен барып келет, э? Ыңгайлуу, удобный, жумшак, мягкий дегендей. Канча күндө барып келатасыздар? 1,5 күндөн 2 күнгө чейинки. Если жума күнү, шемби күнү 2 күнгө чейин чогулуп берилет. Калган күндөрү 1,5 күндө барып келатабыз. 30-32 саат, 40 саатка чейинки. Анан адрес боюнча айтып коем, кайсы жерде? Проспект Мира 39А. Проспект Мирадан чыгып туруп эле чалсаңыздар болот. Проспект Мира 39А. 8916 008 51 84. Жакшы, туугандар, экранда дагы номерди көрүп турасыздар. Ошол боюнча чалып, анан кызмат акы боюнча дагы акелерибизден билип, мындай жакшы кенен кесир барып келсеңиздер болот. Кошумча маалымат барбы? Маалыматтар, регистрациялардын почти 90% уже базадан чыгып кеткен. Юридически жасалгандар, жалпак тилмен айтканда, через посредник жасалгандар регистрациялар базадан чыгып кеткен. Өзүңүздөр бардыңыздар, текшертип алыңыздар, өзүңүздөр үчүн эле. Если базада жок болсо, обязательно заезд кылыш керек экен. Мен кече өзүм укамды, инимди алып барып туруп текшертирип, эң кысыга барып койдурайлы дедик, штраф менен болбой койду. 2-3 жерге бардык. Кээ биркилер болот экен деп аткандарга билем канчалык ишеничтүү, өзүңүздөр баа бересиздер, өзүңүздөр карап көрөсүздөр. Жакшы айтат элем, болбойт экен. Мен өзүм практически көрдүм, билдим. Жакшы заезд. Жакшы. Туугандар, көрдүңүздөр. Бул акебиз постоянно келип турат бизге. Стаж боюнча айта кетейин. Стаж боюнча биз 3 адам каттайбыз. 15, 16, 17 жылдык стаждар. Көптөн бери, мудаттан бери каттайбыз. Башта Украинага каттап жүргөнбүз, андан кийин Казакстанга, Казакстандан кийин Казакстанга баштадык. Жакшы. Туугандар, стаж боюнча көрдүңүздөр. Анан башка бирөөлөргө эч кандай комментарий бербей эле коелу. Эми Алла таалам баарыбызга ар кайсы жактан ырыскыбызды чачып койгон. Акелерибиз дагы ушундай жакшынакай кылып машинени жасап алып, ушу элдин кызматында границага чыгабыз десеңиздер, экрандагы номерге чала бересиздер туугандар. Буюрса 7 орундуу Alphard'дар бар экен. 2 7 орундуу Alphard, анан бир Toyota Sienna деген автоунаа менен барат экен. Toyotаларды билесиздер, өтө мягкий болот, ичи дагы кенен, мындай крышасы дагы кенен болот, мына жактары. Бирөө олтуруп көрүң эле сиз. Өзүңүз олтуруп көрүңүз эле. Баки өзүнүн бою мындай телефондо кичинекей көрүнүшү мүмкүн, бирок 1.76. Мына көрдүңүздөрбү, биягы 20 сантиметр да, 20-20дан дагы өйдө экен. Мына ушундай туугандар. Кызмат болсо айта бересиздер.